Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайларыңар жакшыбы? Жакшы болсо, биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыз күз келди. Кана балдар, көңүл коюп угуп турабыз, Күз мезгилинде бардык жалбырактар саргайып, алтындай түскө айланат. Күз мезгилинде күн мурдагыдай ысытпайт экен. Эрте кеч суук боло баштайт. Дарактардын жалбырактары саргая түшө баштайт. Суук болуп, канаттуулар жылуу жака учуп кетишет. Мына көрдүңөрбү балдар? Күздүн кереметтигин. Кана эми балдар, күз айлары кайсылар? Сентябрь, октябрь, ноябрь. Сентябрь эрте күздө жемиштер бышып, күн суутат. Ал эми октябрь айында алтын күз, күн бүркөлөт, жамгыр жайт экен, жана жалбырактар түшөт экен. Эми балдар, ноябрь айы кечки күз, аяз жүрөт, алгачкы каар жайт. Ал эми балдар, сентябрда жаңгактар теришет. Ал эми жемиштер, алма, өрүк, шабдалы жана башка жемиштер терилет. Ал эми адамдардын күзүндөгү жумушу талаада эгин жыйнап алышат. Ал эгиндер буудай, жүгөрү, арпа жана башка эгиндерди жыйнап алышат экен. Түшүндүңөрбү балдар? Эми биз түшүнсөңөр күз жөнүндө ырыртап кетели. Кана балдар, көңүл коюп угуп турабыз. Уктуңарбы балдар? Кана баштайбыз. Жамгыр жаап, күз келди. Жалбырактар төгүлөт. Кызыл сары жалбырак бутубузга үйүлөт. Жалбырактын түрү көп, бири жашыл, бири көк. Күз келгенде саргайып, сабагынан күбөлөт. Силерге тапшырма бул. Эми кийинки сабакка ким тапшырма аткара албай келсе, ыйлаган быйтыкча берем. Эгер ким тапшырманы жакшы айтып берсе, мен ага жылмайган быйтыкча берем. Уктуңарбы балдар? Эми сабак бүттү, балдар.